Жашоодо ар бир адам стрессти пайда кылган окуяларга жана кырдаалдарга туш болот. Стресс бул адам организминин тышкы факторлорго карата оң же терс таасирин тийгизген жооптук реакциясы. Стресстер биздин жашообуздун ажырагыс бөлүгү. Андан качып кутулуу мүмкүн эмес. Алар иште, окууда, үй бүлөдө, айтор ар кандай кырдаалдардан улам келип чыгат. Стресс ар түрдүү себептерден улам пайда болушу мүмкүн. Жеке кыйынчылыктар, мисалы, сүйүктүү адам менен чырдашуу, жалгыздык, жашоо үчүн каражаттын тартыштыгы, келечекке болгон тынчсыздануу. Болбосо жумуштагы же окуудагы көйгөйлөрдөн улам чыккан стресс, мисалы, кесиптештер менен болгон карама-каршылыктар, классташтар арасындагы чатакташуу, өзгөчө оор же туруксуз жумуш, билим алуу жүгү. Коомчулуктагы олуттуу көйгөйлөр, мисалы зомбулук, оорулар, экономикалык шыктануунун жоктугу. Ушул тапта изилдөөчүлөр үй бүлөлүк стресс деген түшүнүктү бөлүп карашууда. Ага, башка жакка көчүү, үй бүлөнүн материалдык деңгээлинин төмөн болушу, жумушсуздук, жубайлардын ортосундагы чыр-чатак, ажырашуу, дагы бир баланын төрөлүшү, пландалбаган кош бойлуулук, үй бүлө мүчөсүнүн оорушу, үй бүлө мүчөсүнөн ажыроо жана башкалар. Эгерде силер стрессти башыңардан өткөрүп жатсаңар, жалгыз эмес экениңерди билгиле. Жада калса, дал ушул убакта коомчулукта дегеле дүйнө жүзүндө стресстен арыла албай жүргөн адамдар аз эмес. Стресс бул жашоодогу белгилүү бир шарттардан жана кырдаалдардан улам тынчсызданууга, кыжырланууга жана кайгырууга себеп болгон организмдин коргонуучу реакциясы. Бир аз стресс көйгөй болуп саналбайт жана ден соолукка зыяндуу эмес. Адатта стресске жооп катары адамда кооптонуу, эмоционалдык таасирленүү, дүрбөлөңү келип чыгат. Натыйжада организм өзгөрүп жаткан кырдаалдарга ыңгайлаша баштайт. Жүрөктүн кагышы, дем алуу тездейт, булчуңдар чыңалат жана зат алмашуу тездейт. Эгерде адам стрессти жеңе билсе, организм кадимки абалына жана тең салмактуулукка кайтып келет. Муну организмге стресстин оң таасири катары бааласак болот. Организм кырдаалга жооп берүү үчүн кошумча энергия өндүрүп, адам кырдаалдан чыкты. Бирок адам тез-тезден стресске кабылчу болсо, ал организмге терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Өндүрүлгөн кошумча энергия бат сарпталып, иммундук системаны төмөндөтөт, кан тамырлар менен жүрөккө зыян келтирет. Адам жагымсыз сезимдерди башынан өткөрө баштайт. Өзүн жалгыз сезет, уктаганда кыйынчылыктарга кабылат. Бат чарчап, агрессивдүү боло баштайт. Капаланып, өзүн күнөөлүү сезет, тынчсызданат, тамакка табитин жоготот, башкалар менен сүйлөшкүсү келбейт, суицид жөнүндө ойлонот. Заманбап жашоодо чоңдор, балдар стресстен оңой арыла алышпайт, бирок аны башкарууну үйрөнүүгө, стресстин психикага, ден соолукка тийгизген терс таасирин жумшартууга үйрөнө алышат. Стрессти өз алдынча башкаруу боюнча бир нече кеңештер. Алак сыгыла, көңүлдү башка жакка бурууга, бөлөк бир нерсе жөнүндө ойлонууга аракет кылып көргүлө. Окуянын маанилүүлүгүн азайткыла, анткени стресстин себеби окуя эмес, сиздин ага болгон мамилеңиз. Тынчтаныңыз, өзүңүзгө ылайыктуу физикалык активдүүлүктү тандаңыз. Тынчтануунун дагы башка жөнөкөй ыкмалары бар. Алар жаздыкты же үйлөнгөн топту койгулоо, газетаны майдалап тутуу, ачууланып жаткан адамга орой кат жазуу. Анан албетте аны жөнөтүп жибербеңиз. Өзүңүздү бош кармаңыз. Стресс жалпы чыңалууну пайда кылат жана мээнин активдүүлүгүн көбөйтөт. Бошоңдоо тескерисинче азайтат. Калыбыңызга келиңиз. Өнөкөт чарчоо синдрому иммундук системага жана аң сезимге кыйратуучу таасирин тийгизет. Ошондуктан позитивдүү ой жүгүртүү организмди калыбына келтирет. Эгерде кесиптештер, курбалдаштар жана үй бүлө мүчөлөрү тарабынан социалдык колдоо көбөйсө, стресс азаят. Мисалы, окууда же жумушта бирге талкуулашса, бири-бирин колдошсо, көйгөйлөр жалпы таанылып чогуу чечилсе, эмгек жамаатта, үй бүлөдө эркин ой толгоо колдоого алынса, эмгек жамааттын, үй бүлөнүн ар бир мүчөсү жогору бааланса, каталар кечирилет, андан үйрөнүшөт. Эмгек жамааттагы, үй бүлөдөгү эрежелер ийкемдүү болуп, аларды өзгөртүү мүмкүн болсо. Эгер сиз стресске кабылып, бул көйгөйдү чече турган колдоочуларыңыз жок болсо, сизге психологдор жардам беришет. Адамдын жүрүм-туруму боюнча серепчилер катары психологдор стрессти башкаруунун жолдорун көрсөтөт жана мамиле түзүү көндүмдөрүн иштеп чыгууга жардам беришет. Стрессти пайда кылган кырдаалга мамилеңизди өзгөртүңүз. Ошондо аны оңой жеңесиз.